Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жана ошо бүгүнкү сөздү биз термоядердик бомба боюнча кылабыз да. Термоядердик бомбанын бир түрүн көрөбүз. Бул деген B6112. Бул деген бүгүнкү күнү Улуу Британияга жайгаштырган термоядердик бомбалардын түрү. Жеңил түшкөн ва гравитациялык бомба деп коет. Кадимки самолеттен артылат F-35тен. F-35ти көпчүлүк өлкөлөрдүн радарлары көрбөйт. Көбүнчө ошо көрсөтүштү. Орусиянын радарлары да көрбөйт экен. Орусиянын радарларынын көрүү аралыгына да кирбейт экен F-35тер, бирок кирсе дагы аларды табыш жана ракета менен согуш өтө кыйын экен да, бирок кылс теоретикалык түрдө кылса болот го. Аналар ошол бомбаларды ыргытылат экен да, түрдө көптөн. Бул бомбалар эмне деген бомбалар жана кантип иштешет? Термоядердик бомбалар боюнча материалдар, массалык маалымат каражаттарда көп эмес да, аз эле бир топ эле. Мен ойлойм, бул деген туура эмес иш, анткени дал ошол термоядердик бомбалар жөнөкөй атомдук бомбаларга караганда бир нече күчтүүрөөк болот да. Негизи ошо ар бир маалыматты интернеттен текшересиздерби, атайын адистерден сурайсыздарбы, текшерип коюңуздар, начар эмес болот. Термоядердик бомба деген эмне? Негизи эмне менен айырмаланат кадимки ядердик бомбадан? Ал деген оор өзөктөрдүн бөлүнүшү, мисалы үчүн атомдук бомбасы жарылганда колдонулат. Уран 235, плутоний 239 дегендер, алардын реакцияларга кирип, ошо кубаттуулугу 100 килотонго чейин жеткирсе болот да. Бирок бир начар жери бар. Канчалык ошо бомбаны күчтүү кылайын десең, ошончолук чоң кылышың керек. Анан бир начар жери бар. Плутоний деген 36% эле гана реакцияга кирип кетет. Уран болсо көбүрөөк, бир 38%га чейин реакцияга кирип кетет. Демек калган заттары толугу менен радиациялык кирдетүүгө айланат дагы, чаң болуп, жүздөгөн жылга тегеректеги жаратылышты, анан кийин жаандардын жардамы, шамалдар жардамы менен дүйнөнүн жүзүнүн баарын булгап уулантып салат да. Ушул ядердик бомба. Ал деген эффективдүү эмес да, мындай баягы бензиндик мотор, электромоторго караганда эффективдүүлүгү 36% болсо, электромотор 98% болсо, так ошондой эле бензиндик мотордун эффективдүүлүгү ошол ядердик бомбанын эффективдүүлүгү менен салыштырып койсо болот, мындай кыйшык. Бирок ошо эгерде электромотордун эффективдүүлүгүн алса, аны термоядердик бомбага тага берсе болот толугу менен да. Термоядердик бомба бул оор өзөктөрдүн бөлүнүшү, жеңил өзөктөр синтезин, дейтерий, тритий кубаттуулугуну 10 мегатоннага чейин жеткирет. Бул деген матрешка да, мындай неме айтканда. Мисалы үчүн, ошол ядердик бомба негизи атайын термоядердик дейтерий, тритий деген сыяктуу суутектик атайын заттардын ичинде катылган болот. Ядердик бомба жарылгандан кийин миллиондогон ушундай мындай аябай катуу температураны пайда кылат, 1 000 000 градус Цельсий, эсептесең, миллиондогон градус Цельсий. Ал температура заттарды, ошол ядердик заттарды толугу менен ошо жөнөкөй кадимкидей оор суутекти ушунчалык катуу, мындай 99-98% реакция кылдырат жарылганда. Ошондо тиги эле күчтүү аябай энергия бошойт да. Кадимки менен, мисалы үчүн, Хиросима менен Нагасакиде ыргытылган эки бомбаны алсак, алар 2-3 километр мындай от менен жагып салышты, толугу менен такыр чаңга айлантып салышты. Анан дагы 4-5 километрди от менен кабылган шамал менен, урдурган күч менен өрттөп баягы күлгө айлантышты да. Бирок элестеткиле, ошол эле массадагы термоядердик бомба жарылса, анда ошо Хиросима, Нагасакиден 10 же 15 же 20 же 60 ушундай шаарды чаңга айлантып салуучу ушундай жарылуу берет да. Ошон үчүн термоядердик бомбалар кээ бир учурда ядердик бомбаларга караганда 1000 эсе ашат да, эффективдүүлүгү жана жардыргыч заты, жардыргыч мындай күчү боюнча. Бирок дагы бир кызыктай нерсеси бар да, ошол толугу менен ядердик заттары реакцияга түшкөндөн кийин радиация аз болот термоядердик бомбадан. Эгерде термоядердик бомба жерден жардырса, атомдук бомбадай эле радиацияны чачып салат да, жарылуу күчү азыраак болуп калат. Эгерде аны асмандан жарса, 1-2 километр өйдөдө, 4-5 километр, 2-3 километр өйдөдө, анда анын ичиндеги жарылган бүт радиациялык зат толугу менен реакциядан өтүп, элестеткиле, толугу менен ошо ядердик күчкө жарылууга айланат да. Ошондо мисалы үчүн ошо АКШда
1952 жылы алдында жардырууларды өткөрүшкөн. СССРда 1953 жылы алгачкы ушундай бомбаны табышкан. Ошол 50 мегатонналык бомба, царь бомба жардырылган. Ал деген Советтер Союзунда дүйнө жүзү боюнча баары жүрүп кетишкен. Бул бомбада термоядродик реакция бүт сутек менен болуп кетсе, дүйнө жүзү жарылып кетпейби, жалпы бомбадай деп аябай чочулашкан. Андай мүмкүнчүлүк да болгон деп эсептелинет да, ошол окумуштуулардын айтуусу боюнча. Азыркы өзөктүк арсеналдар 25-жылдын ушу теке айына карата да, теке айы бүтүп атат, эми август келди. Ошо Орусияда ошо 5459 термоядродик бомбалар, стратегиялык зарядтар бар, 1000дей дейт да. АКШныкы дагы 2000дей дейт. Ошо 5177, Кытайдыкы 6000, 600, анын ичинде ошо 200дөй бар дейт термоядродик бомбалар. Францияныкы 290 жана 10 чакты термоядродик бомба бар дейт да. Анан Улуу Британияныкы дагы термоядродик бомба бар дейт, 225 боеголовка бар, аларда бир 10 чакты, 15 чакты бар дейт да, жасалган дейт. Индияда 180 ядердик дүрмөт, балким бар дейт термоядродик бомба. Пакистанда 170, бирок жок же белгисиз болуп жатат. Пакистандтар андай сыноолорду өткөрө элек. Израилдики 90, жок жана белгисиз деп эсептелинет. 90го чейин өстү бүгүнкү күн дүрмөттөрдүн саны. Түндүк Кореяда 50 дүрмөткө чейин өстү дейт боеголовканын саны ушул жылы. Бирок таткалган эмес да, канча термоядродик бомбасы бар же жогу. Анан албетте Улуу Британияга Америка Кошмо Штаттары алгачкы жолу тарыхта ошо Б-61-12 деген жаңы термоядродик бомбаларды жайгаштырды да. Аны 25-жылдын текесинде Раф Лейкенхит деген авиабазасына салышты. Ошо менде комментарий жазгандарды айтып атышат, биз ошо авиабазанын жанында жашайбыз, көрүп атабыз дейт. 2008 жылы ошондон бери 2008 жылдан бери биринчи жолу АКШнын тактикалык көзөктүк бомбалары жайгашты деп эсептелинет, бирок термоядродик деп эсептебесек да, тактикалык боезаряд деп эсептелинет. Түрү Б-61-12 башкарылуучу термоядродик авиабомба, анын күчү башкарылат да, анткени атайын ушундай ички настройкалар бар. Ташуучулар F-35A Lightning 2 жаңы модернизацияланган F-35 учагы, F-15 Eagle деген, F-16 ошо жана Tornado IDS деген самолеттор ал бомбаны ташый алат да. Максаты НАТОнун жоонун өзөктүк токтотуусун күчөтүү. Дагы Дональд Трамп, Медведев биз силерди баягы унутпагыла, биз ядердик державабыз, биз деген силерди гүлгө айлантабыз деп айтса, мага деген ошол сөздөр жаккан жок Медведевдин. Медведев расмий бийликтин кишиси, ошон үчүн мен анын сөзүн алгач жолу мындай калп эле сөз эмес деп эсептейин деп туруп, эки деңиздин астындагы сүзгөн ушундай кайыкты жиберди. Ушундай ар кандай Trident ракеталар менен коштолгон. Эки ушундай атомдук суу астындагы кайык керек болсо, ошо Москвадөй шаарды бир эле боеголовка менен жок кылат, термоядродик бомба менен. Эгерде баягы толук арсенал менен атса, Орусиянын ошо 30% чейин чоң шаарларын, чоң инфраструктурасын жок кылганга жетишет да. Эки атомдук ПЛ Trident менен бул эң өтө эле күчтүү курал деп эсептелинет да. Аны ошону жиберишти. Ошентип Орусияны кичине ооздуктайын деген ниети бар окшойт. Мүздүн өздөмөлөрүн алсак, ушу британиялык термоядродик бомбалардын кубаттуулугу 0,3-төн 50 килотоннага чейин барат. Тактык ошо 30 метрге чейин ыргытылганда башкарылат негизи түшүшү. Термоядролук түзүлүшү такты максаттар үчүн оптимаштырылган. Аякта баягы матрешкадай да, кичинекей ядерный бомбанын тегерегинде дейтерий, тритий кошулмалары, аны болсо дагы ушундай кандайдыр бир тепкич артынан 5 матрешка ошондой кошулган. Колдонуу бекемделген бункерлер, команда пункттары аэродромдорго колдонулат. Толугу менен аларды жок кылганга үлгүрөт да. Эми термоядродик зарядтарды алсак, алардын ушундай килотоннадагы термоядродик зарядтар канча километрге уроолорду берет да. 5 килотонна деп настройка кылса, 1,5 километр, 1,6 да. 10 килотонна десе бул 2,4 километр. 50 килотонна десе бул да 4,5 километр таза кыйрайт да, таза оттун астына жагылат. Кошумча дагы 10
километрден ашык ушу уруу ысык шамал менен дагы радиациялык жана катуу нур менен ушундай урайт да, ошондой 10 километрге чейин тегереги менен. Ошондой 2 бомба мисалы үчүн же болсо 3 бомба абадан жарылса Москваны толугу менен жок кылганга жетишет да. Абадан жарылуусу бул деген радиацияны азайтат, узак мөөнөткө радиация кылбайт, кыска мөөнөттүн ичинде ал территория тазаланат да. Жер жүзүндө жарылса Fallout аймагы, ушул Fallout деп жарылып мындай толук радиациялык уулануу аймагы 20-50 километрге айланат. Мисалы үчүн Москва 50 килотонналык мисалы үчүн бомба жардырылса, бир зиверт суткасына 20 километрге чейин кызгылт сары болот. 0,10 же болсо бир зиверт суткасына 50 километрге чейин. Эгерде 0,1-3 зиверт суткасына болсо, анда 80 километрге чейин ушундай радиациялык мындай булгоо болот да. Толук садовое кольцо ушул радиациялык жарылуунун бир бомбасынын жарылуусуна батат толугу менен да. Ушундай эгерде байкасак Кыргызстанды Бишкекти айтпай эле коеюн. Бишкектен ушул жерге 15 же болсо 20-26 батат жеңил менен бир эле бомбага да. Ошондой бомбаларды жасатышыптыр адамзат бүгүнкү күнү. Бункерлерди бузууга мүмкүнчүлүгү барбы? Эми 100 метрдеги бункерлерди бузат да, анткени жер чайкалат, чайкалган менен ошо 100 метр тереңдиктеги бункерлер, метролор баары талкаланат. 300 метрге чейин эчтеке кыла албай калат да. 300 метрден терең болсо бункер бул жарылуу эч кандай таасир бербей коет да. АКШ менен РФ ортосундагы колдонулушунун реалдуулугу бүгүн эксперттер айтып атат. Атайын баягы компьютердик стимуляциянын жоопторун көрдүм. Компьютердик системалар жоопту берет экен, жакшы эле анализдейт экен. Түздөн түз колдонулуу мүмкүнчүлүксүз деп эсептелинет. Мүмкүнчүлүгү 3%. Бул деген 100%дан абдан аз да. Демек колдонулбайт, бирок мүмкүнчүлүк бар, бирок колдонулбайт. Негизги ролу токтотууда. Ядердик курал колдонууга массалык агрессияга жооп катары гана болушу мүмкүн. Негизи ар кандай колдонуу толук масштабдуу өзөктү согуш коркунучу алып келет да. Ошон үчүн баягы кичине сестентел деп Москванын четин жарып койсо, баары бир чоң согушка баягы атышууга алып келет, баары бир топ адам каза болот да. Ошон үчүн жыйынтыктасак, ошол ядердик бомба өзүлөрү тактикалык жана стратегиялык максаттарды жок кыла алат. Улуу Британия жайгашуусу бул деген Орусияга өзгөчө тыюу кылгандыгы жана ошо Орусия тарапка 2 Trident алып барган атайын ошол ракеталар, ушундай бомбалар жеткирүүчү ракеталар Trident деп аталат да. Бул 3 баягы трезубец деп которулабы, вилка айры деп которулат да. 3 ача айры деп. РФК каршы колдонуу ыктымалдыгы минималдуу, бирок токтотуучу ролу жогору да. Дагы бир нерсени айтып кетсем, мисалы үчүн бул деген өтө чоң мындай бир суроону пайда кылат да. Эгерде радиация аз болсо, анан эгерде толугу менен кырса ошол ядердик мамлекетти, анда ушундай менен эле бир моментти атып коюп эле согушту жеңип койбой, ушунчалык башты ооруткан өлкөнү жок кылып салбайбы деген ойлор бар да. Ал ойлорго күндөн күнгө көп эле адамдар баратат. Элестеткиле, толук бир өлкөнүн билеген державаны жок кылып салса болот. Ушундай бомбаларды ыргытып. Радиациялык заражение болбойт да. Бирок жер титирейт кадимкидей, албетте климат өзгөрөт. Эгерде ал держава жооп берсе, дүйнө жүзү кырылат. Эгерде ал держава жооп бере албай калса, анда бүттү. Ушу менен да бир эле заматта бир чоң державаны жок кылып салышы ыктымал. Риск өтө чоң, тобокелчилик менен 100%, 97%, бирок 3% болушу мүмкүн да, толугу менен ушундай ийгиликтүү атака. Мен ошол айткан ойлор азыр менде гана эмес, ушул көбүнчө ядердик курал кармаган өлкөлөрдүн генералдары да ошондой ойлонуп атышат да. Силер эмне деп ойлойсуздар? Ошого жетеби? Жетсе, жооп берүү шансы канчалык мындай жөндөмдүү, канчалык орунду деп эсептелинет? Ошо канчалык болгону боло тургандыгы анык. Ошол боюнча кичине ой пикирлериңерди комментарийден бөлүшүп коюңуздар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына таштардан мурун карап ал. Жок артасың жарып жолуңдай, ишкердик сенин куралың ал. Бизнес банкери барына таштардан мурун карап ал. Жок артасың жарып жолуңдай, ишкердик сенин куралың ал.
О, от души.